Аял. Автор Айлин Д. Окуган Расулова Чолпон Жолдошовна. Ийгиликтүү аялдын сыноолорго толо тагдыры баяндалган сериал. Казакстанда эл аралык масштабдуу фестиваль өтүп жатты. Кыргыздын желеги менен чыккан Айдайдын шакирттери өз өнөрлөрүн тартуулай баштады. Жүрөгү кабынан чыгып кетчүдөй. Мындай фестивалга далай катышты Айдай. Бирок бул жолу ал уулун алып келген үчүн өзгөчө толкунданды. Эмир сахнада, болгондо да чоң сахнада. Чындыгында Айдай өз уулу экенин биле электе эле Эмирге көңүлү болгон. Андагы өзгөчө үндү дароо сезген. Мурун Айдайдагы тубаса талантты устаты дароо сезгендей эле Эмирдеги тубаса талантты да Айдай сезген. Өзү таптап, минтип чоң сахнага алып чыкты. Эмир кооз үнү менен ырдап жатты. Анын үнүн укканда эле калыстар тобу бирин-бири таңдаша карашып, зал жымжырт боло түштү. Эки колун көкүрөгүнө алып сахна четинде карап турган Айдайдын көздөрүндө онталаа жаш. Шакирттери акыркы ырды ырдап бүтүшкөнчө ушундай абалында катып турду. Менеджерлери ага таң кала берди. Анын мындай абалын көрүшкөн эмес. Эмир сахнанын аркасынан дароо аны карады. Көздөрү тушташа түшүп, экөө тең эмнегедир кучакташып калышты. Айдай ушул ирмем үчүн бүт өмүрүн бергенге даяр болчу. Ыраазымын Кудайым, мен сага ыраазымын, деп жатты ал жогору жакта карап. Эмир бир аз ыңгайсыздана түштү. Сиз бизге ишенбей турдуңуз окшойт. Акыркы даярдыктарга келбей койдуң, кантер экен деп бир аз санаркадым, деди көзүнүн жашын арчыган Айдай. Мен баары жакшы болот деп ишендим. Өзүмө ишендим, топтогу балдарга ишендим. Болбосо акыркы мүнөттө келбейт элем. Баса, эмне болуп келип калдың? Атам экөөбүз бир нерсеге мелдештик. Мен ага өзүмдүн талантымды далилдейм дедим. Ал дагы сөзүнө туруп, мен үчүн бир жакшылык кылат. Кандай жакшылык? Кийин айтайын, деди Эмир, башка балдар экөөнү карап турганын байкап. Айдай да башка шакирттери өзүнө келе албай туруп калганын байкады да аларга утурлай басты. Азаматтарым, баарыбызды куттуктайм. Силер мыктысыңар. Бул эл аралык фестивалда Айдайдын шакирттери биринчи орунду камсыздап келишти. Баардык сайттар, гезиттер Айдай жана анын балдары тууралуу жазып жатып калышты. Муну Илим да көрдү. Айдайдын ийгиликке жетиши ал үчүн жаңылык эмес эле. Бирок баардык интервьюсунда ал Эмирди мактап, анын үнүн баса белгилеп жатканын байкады. Айдай мындай кадамга барбашы керек эле. Абайлаш керек эле деп ойлоп жатты. Ичи уйгу-туйгу болуп, ага кандай болсо да жолугуп сүйлөшкөнү оң. Аэропорттон күтүп алгандардын арасында Эмил да Илим да бар эле. Айдай ал экөөсүн көрүп эмне кыларын билбей калды. Кимисине эмне дешти да билбей апкаарый түштү. Экөө тең сынаган сиптиктеп турушат. Эмир атасына барып саламдашып калды. Азаматсың, деди атасы, Эмирди кучагына кысып. Биринчи жолу ушундай ысык кучакташы бул адамдын. Бала таң кала атасын тиктеп калды. Мен айтпадым беле сизге? Биринчилик биздики болот дедим беле? Ооба, айткансың. Демек сөзүңүзгө турасыз. Бул жолу сага айткан сөздөрүмдүн баарына турам. Эмир атасына ыраазы боло кучактады. Бул арада Айдай Илимдин жанына басып барды. Салам, сени келет деп ойлогон эмес элем, деди Айдай. Илимдин жүзүн тиктеп туруп, бул адамды канчалык сагынганын байкады. Акылы менен дайыма муну да көтөрөм, дегени менен акыркы жылдары Илимге аябай байланып калган эле. Жүрөгү кусадан сызылып жатты. Мурункудай ээрчишип басып кете алса азыр. Кайдан? Көзү далысын тешетиктеп Эмил турат. Бир жаңылыш кадам жасаса. Илим да аны кусалуу карады. Бирок таарынычы, ызасы да күчтүү эле. Тигинин да бул жака келерин билген эмесмин. Болбосо келбейт элем. Сага кеңеш айтайын деп келгем. Эл алдына уулуңду өтө эле көп чыгарып жатасың. Бул сен үчүн, репутацияң үчүн. Бул мен өзүм чече турган маселе, деп жиберди Айдай. Катып айтканын байкабай калды. Ошондой де. Ооба, ошондой. Сен азыр акыркы көпүрөбүздү өрттөп жатасың. Билип жатасыңбы? Деди Илим. Айдай эмне дээрин билбей калды.
Эмилдин эки көзү далысынан өтүп турганын байкады. Кет Илим, мындан ары өз чечимдеримди өзүм кабыл алам. Илим эмне дээрин билбей туруп калды. Ал бир нерсе дегиче Айдай шыпылдай басып Эмилдин жанына келди. Саламатсызбы? О, Айдай, куттуктайм сизди дагы. Мен телевизордон көрүп отурдум. Шакирттериңиз мыкты. Рахмат. Дагы башка тааныштар келип курчап алып куттуктап жатышты. Айдай болсо Эмир кайда барат, эмне кылат көз жаздымынан чыгарган жок. Ал дароо сыртка чыгып шашылыш такси издей баштаганын байкады. Таксиге түшүп баратканын да көрдү. Курган бала кайда шашты мынча? Анти ойлогуча аркасынан Эмил келди. Апасына шашып жатат, дейди ал анын эмне ойлоп турганын байкап. Эмнеге? Абалы оорбу? Бүгүн операция жасалат. Аман-соо чыгышы күмөн. Эмир атам мага сөз берди деди. Эмне сөз бердиң? Айттым го, Ажардын операциядан аман-соо чыгышы күмөн деп. Анан, эгерде фестивалга барып жеңип келсем, апамды жайына кой, ажыраш, деди Эмир. Мен макул болдум. Бирок соо чыкпайт. Бул эмне деген сөз? Мен айттым го, кайнагам экөөбүздүн бизнесибиз бир деп. Ажар менен ажырашуу мүмкүн эмес, соо болсо. Бирок аман калышы мүмкүн эмес. Мен сага жакшылык кылыш үчүн Эмирди алдадым. Демек, Ажар айыкса деле сен аны менен ажырашпайсың. Жок, мен кааласам да ажыраша албайм. Ажар дагы. Бул бизнес, сен аны түшүнбөйсүң. Айдай алдындагы адамды таң кала тиктеп турду. Мунун канча жүзү бар деги? Бир туруп жакшы адам экенине ишенип кетесиң, бир туруп шайтандын дал өзү. Бала сага ишенди да, дейди ал өкүнүчтүү. Эмил күлүп гана койду. Ажардын тагдырын чечип койгонсуп турганына Айдайдын жини келип кетти. Бирок акылы менен иш кылганы туура. Кана кеттикпи? Тигичи, дейди ал Илимди көзү менен көрсөтүп. Сен аны менен бүтүр дегенсиң, мен бүтүргөм. Ал башка адамды күтүп турат, мага келген жок. Андай болсо кеттик. Айдайдын Эмил менен ээрчишe чыгып бара жатканын Илим өрттөнө карап турду. Чындап эле, жылдар бою билем деген бул аялды бирөө сыйкырдуу таякча менен алмаштырып койгондой эле. Операция оор өттү, бирок ийгиликтүү эле. Эмир үчүн бул сааттар оңойго турган жок. Акыры профессор өзү чыгып операция ийгиликтүү бүткөнүн, апасы эми айга турганын айтканда жаш балача шолоктоп ыйлады. Ушундай болот деп ойлогон, Кудайга жалынган. Акыры тилеги орундалды. Ажар эсине келип келе электе эле колун кимдир бирөө кармап турганын сезди. Албетте уулу. Көзүн акырын ачты. Мен тирүүмүнбү, деди акырын гана. Эмир апасынын колдорун өпкүлөп жиберди. Ооба апа, баары артта калды, мына. Көрдүңүзбү, баары жакшы болот деп айттым эле го сизге. Операция ийгиликтүү болду дешти. Бирок дагы жакшылап дарылануу керек. Чын эле тирүүмүн, Ажар ишенбегенси өзүнчө коорап койду. Балкып бактылуу болуп кетти. Жөн гана дем алып, тирүү калган үчүн бактылуу эле. Ажал менен беттешип туруп, кайра бири кайтуу оңой болбосо керек. Ажар дагы деле аты жаман оорудан айыгып кеткенине бирде ишенсе, бирде ишенбей жатты. Уулу дайыма жанында. Апасынын көзү али жакшы көрбөй жаткан үчүн ага китеп окуп берет. Баласынын коңур үнүн угуп жатып уктоо кандай гана бакыт. Апасы мыйыгынан жылмайып алганын байкады Эмир. Эмнеге жылмайып жатасыз? Карачы. Кичине кезиңде мен сага уктап бара жатканда дайым китеп окуп берип уктатчу элем. Азыр болсо сен мага китеп окуп уктатып жатасың. Бат эле орун алмаштырып койду убакыт. Ошол кезде кандай бактылуу болсом, азыр да бактылуумун. Аз калды апа, жакшы болуп кетсеңиз китепти өзүңүз окуйсуз. Билем, сенин китеп окуп берген убагыңды сагынам го, Баса апа, сиз буюрса жакшы болуп калдыңыз. Эми жаңылыктарды айта берейин, Жакшысынан баштайынбы же жаманынанбы? Жакшысынан. Биз фестивалда биринчи орунду камсыз кылдык. Элестетиңиз, канча өлкө катышкан фестивалда бизге биринчилик берилди. Уулуңуз менен сыймыктансаңыз болот. Чындыгында менин талантыма эң биринчи ишенгендердин бири сизсиз да. Сиз жанымда болсоңуз кандай сонун болмок? Ажар жылмайып гана койду. Сүйүнгөн жоксузбу? Сүйүндүм.
Сенин чоң сахнада ырдап жатканыңды өз көзүм менен көргөндө кандай сонун болмок. Видео бар, анан көрсөтөм. Айдай эже аябай ыраазы болду. Ыйлады дагы. Менден көзүн албай ыйлай берди. Бир гана мен, анан ал жеңишке жеткендей болуп. Бирок сен музыка меники эмес дедиң эле. Таштайм дедиң эле, уулум. Эмир ойлоно калды. Башын чулгуй берди. Экинчи жаңылыкты айтайынбы? Атам мага сиз менен ажырашам деп сөз берди. Мен фестивалга барбайм, сиздин жаныңызда болом дегем. Бирок атам эгерде фестивалга барып утуп келсем, анда сиз экөөбүздү өз жайыбызга коем деп сөз берди. Апасы кашын жыйырып гана койду. Ишенген жок. Эмилден кутулуу мүмкүн эмес экенин билет да. Эмир да анын сөздөрүнө апасы ишенбегенин байкады. Атаң ажырашпайт балам. Сага мени операциядан соо чыкпайт деп эле 2 коёнду бир ок менен атып сөз берип койду болуш керек. Ажар ошентип айтты. Ал күйөөсүн окуп эмес, жаттап бүткөн эле. Анын кайдан болсо да пайда тапкысы келерин билет. Айдайга кызыгып калганын анын көздөрүнөн эле билген болчу. Айдайга жаккысы келген үчүн да Эмирди колдонгонун билди. Ал мага сөз берди, деди Эмир өжөрлөнө. Менимче сөзүнө турат. Анан да бир нерсени байкадым. Ал мени биринчи жолу мээримтөбө карады. Көз карашында мурункудай жек көрүү жок болчу. Мени эми кабыл алгандай карады. Билесизби, апа? Атам балким мени өзүндөй ийгиликтүү адам кылгысы келгендир. Биринчи жолу жеңишке жеткенимде ал мага жакшы мамиле жасады. Ачыгы бул нерсе мага жакты. Кандай болгон күндө да атам сөзүнө турат, апа. Анан экөөбүз жакшы жашоону баштайбыз. Уруш талаш жок. Атамдын ызы-чуусу жок жашайбыз. Ажар көзүн жума берди. Уулу чындыкты билсе, өз эрки менен Эмилди эч качан бошото албай турганын билсе. Азыр ал апасын курмандык деп ойлоп жатат. Чыныгы курмандык ким экенин билгенде эмне демек болду экен? Бул ойлорунан Ажар өзү да коркуп кетти. Эртеси эле Ажарга күйөөсү келди. Чын эле, аман калдыңбы дегенсип бүшүркөй карады. Таң калганын да жашырган жок. Өлөт деп аябай кубанган чыгарсың, деди Ажар. Койчай, кайдагын айтпай. Бирок чын эле таң калдым. Кереметти жасаган адамдар болот экен, э? Болбосо канча доктурга бардык. Баары баш чайкап туруп алды эле. Эмнеси болсо да куттуктайм. Көйнөкчөн төрөлүпсүң, деп койчу эле орустар. Мени койчу. Сенин кандай пландарың бар? Эмирге ажырашам деп айтыптырсың, чынбы? Айтып койду, э? Деп жаагын ушалай берди Эмил. Ооба, айтты. Айттым. Мени өлөт деп ошентип айттың. Бирок Кудайдын буйругу менен аман калдым. Эми кантесиң? Эмил ойлонуп калды. Чын эле ажырашалы, Ажар. Ажар уккан кулагына ишенген жок. Башын чайкай берди. Ал баарына көз жумбады беле. Башка аял алганына, андан бала чакалуу болгонуна көз жумган. Ал балдар үчүн да ажырашалы деп айткан эмес. Эмне болгон буга? Сен чын эле ажырашам деп ойлоп жатасыңбы? Ооба. Эмнеге? Сүйүп калдым. Ажар дирт эте түштү. Ортолорунда толтура жагымсыз окуялар да, көптөн бери күйөө аял катары жашабай калса да, күйөөсүнүн жүрөгүнүн бир бурчунда орду бар экенин билчү эле. Кандай болгондо да Эмил ага башканы сүйүп калганын айткан эмес. Ага эрки жетип көргөн эмес. Айдайбы? Эмне Айдай? Сен сүйүп калган аял. Бул жолу Эмил таң кала карап калды. Айдай. Андай аялдар сени сүйө албайт. Алар кооз болуп эл алдына чыкканды гана билишет. Сага башкача аял керек. Ал сахнада эле жаркыраган адам эмес, Ажар. Ал чыныгы аял. Кумарлуу, акылдуу, кээде күчтүү, кээде алсыз, кээде наристедей таза, кээде жезкемпирдей айлакер, үйдө мыкты кожойке, мышыктай жумшак. Кыскасы, эмне издесең баары Айдайда бар. Андай Айдайлар сенин жашооңдо толтура болду го. Эмнеге ажырашам деген жоксуң? Жок, андай Айдай бирөө эле. Башында мен да сага окшоп көптүн бири дегем. Убакыт өтүп ага байланып калганымды байкабай калдым. Байланып деп да айта албайм. Менде мындай сезим болгон эмес жаш кезимде да. Сени жактыргам, бирок анда деле мындай алып учкан сезим болгон эмес.
Аны менен жашоо аябай кызыктуу. Сенин өтмүшүң, ким экениң да эсиңден чыгып кетет. Жөн гана аны менен бейпил жашагың келет. Аны менен баардык темада сүйлөшө аласың. Барактаган сайын азгырып турган кызыктуу китептей. Кыскасы Ажар, мен ал үчүн баарын кечкенге даярмын. Компаниядан дагыбы? Жок, ал жактан өз үлүшүм менен чыгам. Кайнагам айт, жөн жай гана экиге бөлүнүп кетели. Ал эч качан макул болбойт. Сен айтсаң макул болот. Мени кое бер, өжөрлөнбө. Ушинтип жатып ажалдын алдына чейин барып кайттың. Сен да өз алдыңча бактылуу бол. Сен акылдуу аялсың. Ажар аны тиктеп турду. Мурункундай көкүрөгү кое бербей турса да, акылы аны кое бериш керек экенин айтып жатты. Макул, деди ал бир жерди тиктеген боюнча. Эмиль палатадан чыгып кетти. Айдай дагы деле эки оттун ортосунда. Илимге баргысы келет. Аны менен мурункудай сүйлөшүп, чер жазыша каткырып, болгон сырларын айткысы келет. Бирок Эмиль үчүн карманып жатты. Бир жаңылыш кадам таштаса эле уулунан ажырап калчудай сезим кое бербей турду. Мындай олку-солку абалда Эмиль ага тез-тез жолуга баштады. Жыланды көргөндөй сестенип кетсе да, айла жок, аны менен сүйлөшкөнгө аргасыз. Жылмайганга аргасыз. Ал болсо сурап отурбай эле болгон жашоосуна кирип, болгон убактысын алып жатты. Бул эки акылдуу адамдын түлкү кууш оюну өлүм менен аяктаарын эч ким билген эмес. Азыр дагы жанында. Ресторанга ой боюна койбой чакырды. Өз айткандай жымшыйган көздөрү менен сынай тиктеп маңдайында отурат. Илимдин көзү мындай эмес эле. Ойлуу, таптаза, терең, эч кандай эсеп кысабы жок. Ак дилден сүйүп карачу, деп ойлоп турду ичинен Айдай. Эмилдин көздөрүн тиктегиси келбей терезени карады. Илимдин сүйүүсү да мурункудай эмес эле. Зордук, зомбулук жок. Ак пейилден эч кандай эркиндигин чектебестен болгонундай кабыл алып сүйдү. Ооба, ал тууралуу өткөн чак менен айтуу оор. Бирок ал кайрылбайт. Бул адамдан кийин ал Айдайды эч качан кечирбейт. Кетти Илим. Эми эч качан аныкы болбойт. Өткөндө аны Айдай алыстан көрдү. Дайымкысындай харизмалуу, жанында жап-жаш кыз эңилип бир нерсе сурап жаткан экен. Ал кыздын көзүндөгү кызыгууну байкап, Айдайда кызганыч дүрт этти. Азыр барып муунту өлтүрүп койчудай сезим келе түштү. Минтип ал эч кимди кызганбаса керек. Илимди кызганды. Жүткүнүп барып, бирок эч нерсе кыла албай кайра токтоду. Жанына жакын барган жок. Анын да өзүнүн да жарасын тырмап эмне кылат? Ушинтип эле жат болуп кетеби деп жатты, кызганычы жанын кашайтып. Ошол учурду эстеп көзүнө жаш тегерене түштү. Эмиль билегин катуу кысып жибергенде гана селттей түштү. Эмне болду? Сага эмне болду? Оюңа ким түштү? Баягы журналистиңби? Деди Эмиль. Мен сенин үчүнчү аялың боло элекмин, сага отчет бере албайм, деди жаны кашайган Айдай. Кызарган билегин карап туруп. Жакында болосуң. Анча ишенимдүү болбо. Болосуң. Экинчи же биринчи эмес, жалгызың болосуң. Тобо, бир аялың менен бизнесиң ажыраштырбайт, экинчи аялың менен балдарың ажыраштырбайт. Кандайча мен жалгызың болот экем? Мен чечим кабыл алдым. Сени менен гана жашоо даамдуу. Мени мынча эч ким байлап алган эмес. Мен бир нерсе эле издеп жүрө бериптирмин жашоодон. Байлыгым, бийлигим, балдарым болду. Бирок дагы деле жашоомо канааттана албай, бир жери кем, тузу жоктой. Жашоом кызыксыздай сезилер эле. Бирок сага жолуктум. Анан билип баштадым. Ар күн, ар мүнөт сайын сени издегенге өттүм. Анан мага жетпей жүргөн нерсе эмне экенин таптым. Өзүң айткандай, сенин колуңдан кимдер гана өткөн жок. Катын саактык боюнча Чыңгыз хан аталыпсың. Эмнеге анан мени менен толукташыңды ойлоп жатасың? Эмиль аны дали карап турду. Бул суроону ал өзүнө да берген. Бирок жообун таба алган эмес. Анткени жоопту өзү да билбейт болчу. Сен жакында болчу тойго камына бер жакшысы, деди ал жай гана. Айдайдын көздөрү бакырайып кетти. Эмне деп жатат бул? Кайсы той? Ажарга айттым. Сени сүйүп калганымды, сага үйлөнөрүмдү айттым. Мен каалабасамчы? Эмир, сен, менин оюмча сен уулуң үчүн баарын кыласың. Сени уулуңа жолуктурчу көпүрө менмин.
Муну сен жакшы билесиң. Ошондуктан менин аялым болгонго даярдана бер. Болбосо сенин уулуңду сатам деп жатканың тартылган видеону дароо берем. Анда сени Эмир эч качан кечирбейт. Ажарды канчалык жакшы көрөт билесиң. Сенин жүзүңдү өмүрү карабайт ал бала. Мен чоңойттум го, мен өзүм билем. Сен оорукчансың, дейди Айдай айласы кете. Сен оорукчан кылдың мени. Макул, шашпа, убактыбыз бар. Эмил кеткенден кийин жеңилдене үшкүрүп алды. Эгерде бул жинди чын эле ага үйлөнөм деп чыкса эмне кылат? Жанында отурганда ушунчалык кыйналып жатат. Анын аялы болгондо кантип чыдайт? Айдай эмне кыларын билбей калды. Көзүн жума ойлорго жетеленип жатты. Ушул учурда каршысына бирөө келип отурганын байкады. Көзүн ачып селттей берди. Өзүн жек көрө караган уулу отурган экен. Атам эмне эле Санта-Клауска айланып, мээримдүү болуп калганын эми билдим. Белектерди, убадаларды берип баштаган эле. Көрсө сиз анын кезектеги оюнчугуна айланыптырсыз. Мен сизден муну күткөн эмесмин. Эмир, сен эч нерсени билбейсиң, деди Айдай. Өзүнөн өзү көздөрүнөн жаш агып кетти. Азыр ага баарын айтып салса, Эмир үчүн ушунун баарына чыдап жатканын айтып салса, сен менин уулумсуң дей алса. Бирок болбойт. Жашын жутуп Эмирдин көздөрүнө тике карады. Уулу ага ушунчалык окшош экенин байкады. Ал жаш кезде көңүлү калган адамдарды дал ушундай караса керек. Эмне болсоңор ошо болгула. Болгону апам билбесин. Эмир аны дагы жек көрө тиктеп алды да ресторандан чыгып кетти. Айдай эмне кыларын билбей шалдырай тиктеп кала берди. Эмир акыркы күндөрү Айдайдын тобундагы Асема деген кыз менен жакын боло баштаган эле. Топтон кетээрин ойлогондо Асеманы көрбөй каларын ичи ачышып кетти. Кыска убакытта ага көнө түшкөн экен. Качан көңүлү чөккөндө же кубанганда ушул кыз менен сыр бөлүшүп калчу. Азыр да ага жаза баштады. Асема, салам. Мен Айдай эженин тобунан чыгам. Бир жолу да студияга барбайм. Сен менен башка жерде жолугуп туралы. Ой, кайра эркелеп баштадыңбы? Бул жолу сага эмне жакпай калды? Айдай эже, сени принц кылган да жарашпайт. Айдай эже үчүн жалгыз принц бар, башкабызды көрбөйт го сен барда. Асема, башка жерден жолугуп турганга каршысыңбы же макулсуңбу? Мага ошону айтчы. Кыз жооп жазган жок. Эмир жиндене телефонун өчүрүп салды. Үйгө баргысы келбеди. Ооруканага апасына жөнөмөк болуп кайра башка бир маанилүү адам бар экенин эстеп кетти. Илимдин Айдайга жолукпаганына 1 айдан ашты. Дагы деле оюна түшкөндө жаны кашайып кетет. Бирок ичинде бир үн Айдайды актап жатты. Уулу үчүн кылып жатат. Болбосо Эмил сыяктуу чоң курсактуу бай адам көрбөптүрбү? Анын колунда эмне бар экенин ким билсин? Бирок Айдайды коркутуп жатканы чын. Ушуларды ойлоп жумушунда отурса, ага Эмир келди. Таң кала түштү. Илим байке, саламатсызбы? Сиз менен сүйлөшөйүн дедим эле. Салам Баатыр. Макул, кел отур. Офистен башка жерде сүйлөшсөк болобу? Мейли, азыр анда чогуу чыгалы. Илим менен Эмир элден обочо барып скамейкага отурушту. Илим Эмирди таң кала тиктеп жатканын байкады. Эмнеге келди деп таң калып жатасыз го, бирок оюма мындан башка эч бир нерсе келбеди. Сиз Айдай эже менен менин атам экөөнүн ортосундагы мамилени билесизби? Илим эмне дээрин билбей катып калды. Баланын көзүндөгү ызаны байкабай коюш мүмкүн эмес эле. Мен экөөнү бүгүн көрдүм. Ресторанда тамактанып отурушуптур. Атам анын колдорун кармалап, сүйүү сөздөрүн айтып жатыптыр. Мен кичине кезимде мындай аялдарды атамдын жашоосунан көп көрдүм. Алардын жашоосу эмне болгонун да билем. Айдай эженин бул тизмеге кирип калышы ушунчалык ыза кылды. Анткени ал менин устатым гана эмес. Ал мага өтө жакын адам. Мен аны менен жолукканда эле экөөбүз ушунчалык жакын болуп кеттик. Билбейм эмнеге андай болду. Аны түшүндүрө да албайм. Булугуп кетти Эмир. Бүгүн аларды көргөндө эмне кыларымды билбей калдым. Акылыма сиз келдиңиз. Сиз менин билишимче Айдай эжени жакшы көрөсүз. Илим иинин куушура берди. Эмне дээрин билбей калды. Жаагын сүрткүлөп ойлоно түштү. Эмир ого бетер кызууланып кетти. Эгерде сиз аны жакшы көрсөңүз, сактап калыңыз. Атам ал ойлогондой киши эмес, маньяк. Башына бале үйүп албасын. Ал адам менин атам. Мен аны жакшы билем. Андан алыс жүргөнү жакшы болмок. Сиз муну айтыңыз. Эмир,
Мен сени түшүнүп турам, бирок Айдай чоң эле аял. Анын ким менен болоруна мен кантип кийлигише алам? Биз ошол мамиледен улам 2 жолго түштүк. Сиз эмнеге оңой эле макул болдуңуз? Кээде адам дубалды бир сүзүп көрмөйүнчө токтобойт. Бул ошондой учур болду окшойт. Айдай бир өжөрлөнүп алса макул болбойт. Дубалды сүзүп жатканын карап тура бересизби, деди Эмир. Илим уялып кетти. Бармактай баланын ага жашоо сабагын үйрөтүп жатканына бир чети таң калса, бир чети арданып кетти. Айдайга баргысы келди, машинасына отуруп жөнөп кетти. Айдай аркасына бурулбай туруп ким келгенин билди. Жүрөгү туйлап кетти. Илим унчукпай маңдайына келип карап турду. Көздөрүндө таарыныч да, кечирүү да бар эле. Сен кайдан? Унутпадым, болгону күтүп жаттым. Сени өзүнө келсин, кандай жаңылыштык кылып жатканын билсин дедим. Билчүдөй түрүң жок. Кет, Илим. Бул жолу кетпейм, оңою менен сенден баш тартпайм. Эми айт, тиги сени эмне кылып коркутуп жатат? Сени коркутуп жатканын билем, колунда эмне бар? Кайдан чыгардың муну? Деди Айдай жылмайган аракет кылып. Айта бер, мен эч кимге айтпайм. Айдай Илимдин көздөрүнө карап туруп, ага чындап ишенсе боло турганын билди. Жеңилдене үшкүрдү. Колунда видео бар. Айдай айтып берди. Айдай, Эмир сен айткандай бала эмес, ал сенден да, менден да акылдуу жигит. Мени бул жака ал жөнөттү. Сүйүүдөн оңой баш тартпаш керек, сени сактап кал, деди. Чындап сүйгөн адам күрөшөт, деди. Мен сени чындап сүйөм, мага ишен. Айдай ыйлап жиберди да Илимди кучактай берди. Кылымдар бою көрүшпөгөндөй сагынып калыптыр. Өзүң телефон чалганыңа караганда өтө маанилүү иш окшойт го, деди Эмил Айдайга жылмая карап. Ооба, маанилүү. Мындан ары мени эч нерсе менен коркута албайсың. Мындан ары сенин жашооңдо мен жокмун. Оюнчук кылганың жетишет. Мен үчүн ушунчасы жетерлик. Сага эмне болду? Көзүм ачылды. Эмне болуп? Эмир менин көзүмдү ачты. Экөөбүздүн мамилебизди билип, мага ушунчалык жек көрүү менен тиктеди. Уулум мени минтип жек көрө караганына чыдай албайм. Чекит койдум мен. Эй, бир аз жайыраак. Сен менин колумда эмне бар экенин унутуп калдың сыягы. Унутпадым. Билгениңди кыл. Мен мындан ары сенден коркпойм. Эгерде ал видеону алып чыксаң, ал видео канча жыл мурун сенин колуңа кантип тийгенин сот териштирбейт деп ойлоп жатасыңбы? Баланы уурдап кеткенде үстүңдөн арыз жазам. Сен мага канча жамандык кылам десең, мен сага андан да жаманын кылам. Ишенип кой. Менден коркуш керек болгон адам сен. Эмил тиктеп турду да акырын башын чайкады. Муну оңой эле колго алам деп планы ишке ашпай калганын билди. Ичинде ызасы кайнап чыкты. Мындайда чындап эле бул адамдан коркуу керек эле. Кашын жыйырып койду да жылмая берди. Менин колумдагы картанын баары ачык эмес, жабык да ойногон жайым бар. Сен менден кете албайсың. Мен уруксаат бермейинче менден эч ким кутула алган эмес. Мен айтаарымды айттым. Айдай ушунчалык тездик менен туруп кетти. Эмил ойлонуп кала берди. Анын планында мындай болбош керек эле. Бирок болду. Кыжырданып чыкты. Мындайда ал ажарды же экинчи аялын сабап, ызасын чыгарып анан жаны тынчу. Ошону элестетип алып, кадимкидей маашырлана жылмайып алды. Ал күнү балдарынын апасын курулай шултоо менен жазалап, башы көзүн жарып тынды. Бирок баары бир ичиндеги бугу чыкпады. Басса турса Айдай көз алдынан кетпейт.